Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жок каналы. Бүгін 22 апрель 2023 жыл. Мен Чүй областы Жайыл району Алексеевка айылында жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Бишкектен келе жатсаңыздар, биринчи Кара Балта шаарына келесиздер. Кара Балта шаарынан кийин эле Алексеевка айыл болуп калат. Башта экөө бир эле айылдай эле бири-бирине жармашып, бирдей эле турат. Просто батыш тарабы Алексеевка деп аталат. Келе берсеңиздер, оң тарапта Эркин Сай, андан кийин Ивушка деген дүкөндү көрө аласыздар. Ушун жандагы көчө менен түз түшсөңүздөр 450-500 метр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан туганда. Анан бир эле бул дүкөндөргө эмес, өйдө тарабында бул чоң мектепке деле ориентир алсаңыздар болот. Мектеп, поликлиникалар жакын тугандар. Жана түз Бишкек шаарына бул жерге келген маршруттар, жана шаарга карай жүргөн маршрут бар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөрдү комментарийге жаздырыңыздар. Жана ошондой эле күн сайын Бишкек шаары, Чүй областынын сатылуучу үйлөр, квартиралар көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жол түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тарабы. Эң эле батыш чек арасы бул жерден башталат. Бул бактан, жалгыз бактан. Эң эле чыгыш чек арасы бул жерде ташка чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аянты 15 соток. Кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Үйдүн техпаспорту эле алыптыр. Үйүбүз жөнүндө айсак, узун туурасы тугандар 19га 10,5 экен. Чоң үй 19га 10,5, стенасы ылай кирпич, саман деп коебуз дагы. Жана ал тарапта кенен жер негизинен Алексеевкада мал менен алектенсеңиздер деле болот экен тугандар. Тынч, кошуналар менен жакшы дейт. Кошуналардын көрүнүшү, көчөлөр деле мынакей адам аз, тынч, айыл сыяктуу эле айыл деп коеюн да. Так, андан ары суу бар экен, киргизип алуу керек, таза суу бар экен. Жана мынакей электр энергиясы бар. Бул кара эмне болуп калат? Интернеттин проводдору, кыскасы электр энергиясы бар тугандар. Эми ички тарабына кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей дубал деле калыңдыгы калың. Широкий. Ал тарабында фосфос стройка саласыздарбы, сарай эмне салсаңыздар деле кенен жер 15 соток. И плюс ал жактагы участоктагы сатылып атыптыр. Кааласаңыздар, ал жакта өзүнчө чоңураак кылып сатып алам десеңиздер, сатып алсаңыздар деле болот. Негизинен бул үйдүн жеринин участогу мынакей могу дөңдөн болуп калат. Могу дөңдөн 15 соток тугандар, өзү деле чоң. 15 соток деле жетет го дейм. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана жана бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Үйдүн эки бөлмөсү бүткөн. Могу кире бериш жери эле пескаблок менен болуптур. Ушул кошулган кире бериш жери мынакей. Негизинен бул жерге деле душ же кухня кылып койсоңуздар деле болгодай жер экен. Ошол жер эле пескаблок, калганы мондай калың ылайдан болгон стена. Ички тарабы азыр бар бир жер ылай кириште болгон үйдүн ичи башкача болот тугандар. Салкын, кышында жылуу, ысык. Бул эки бөлмөсү азыркы учурда бүткөн. Келип эле жашасаңыздар болот бул жакта. Мынакей. Батыш тараптан терезе. Андан ары кирип эле сол тарапка карай кирсеңиздер, бул жерде калган бөлмөлөр. Бул жерде бир бөлмө тугандар мынакей. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн ички тарабы. Шу алган. Ылдый стяжкасы коюлуптур тугандар. И бул жерде экинчи бөлмө. Төрүндө да катарынан эки бөлмө жайгашыптыр. Чоң бөлмөлөр. Түштүк тараптан, чыгыш тараптан терезеге жай калтырылган. Жана бул жакта дагы бир бөлмө тугандар мынакей. Так, эмне маалымат тугандар? Эми короосун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Так. Бул үйдүн түндүк тарабы. Бул жагында деле мынакей дагы бир
очокана класстары, баня класстары ондай фундамент. Ушул фундаменттин бүтөр жеринен чек ара мындайынан кетет. А бул түндүк чек арасы. Мындай туникинен болгон забор туугандар. Үй тыштаганда жатканда. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Алейкум ассалам. Балдары деле жакшы экен. Саламдашып, тааныбаган адам менен деле. Так. Мынакей туугандар. Бул үйдүн чыгыш түндүк тарабынан көрүнүштөр. Так, бул үйдүн баасы $19,500 сүйлөшүү болот. Айта кетчү нерсе, мектеп жөнүндө маалымат бербептирмин, туугандар. Мектеп 500 метр аралыкта жолдун жээгинде жайгашкан. 500 метр дегени бул жөө барып келген аралык кенен эле. Так, баасы $19,500 сүйлөшүү болот. Эсин номери бир Мегаком Кыргызстан номери жана бир российский номер. Российский номер менен WhatsApp менен байланышсаңыздар болот. Эгер Кыргызстан номери иштебей калса, могу WhatsApp номерди сохранять этип байланышып көрсөңүздөр болот туугандар. $19,500. Жакшы жери чоң. Ушундай. Анда сиздерге коштошом туугандар. Бул видеону сиздер достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.